Assalomu alaykum. Так, saat 8-ден 2 минут өтті. Кешкі мал. Мен линияға қойдым, домой қойдым, точнее. Эконом, комфорт плюс жандырғамын. Так, бүгін сменаға азыр шықтым. Себеп дегенде Яндекс.Го'нун, короче, рекламасы тартылып тұр. Кен ошоға кастинг емес, жаңағы массовка бар ғой, ошо массовка объявление беріп тұрған, жазсам шақырып қойшы, жақсы. Ошоға барыш керек саат 1-де бүгін. Атабеков менен тартылат экенбиз го. Ошоға азыр домой қойып, анан домой койгончо заправкага аренданы жапканча плюс чөнтөгө кичине иштеп коеюн деп чыккан кезим. Атак бул видеонун спонсору Эксперт Парк. Кимде ким парк изеп жаткан болсо Эксперт Парк сунуштайм сиздерге. 3 соялар бар. 2% 50 сом суткасына жана 4 сом ар бир заказдан. Же же дейм да, то есть любой эмеге кошулсаңар болот. Экспресс, курьер, доставка, бизнес, грузовой. Короче, Яндексте кандай эме болбосун полный кошулсаңар болот. Анан Эксперт Паркта еще эмелер бар, реферальный ссылкалар бар. Ал реферальный ссылка деген сиздин атыңыздан келген адам иштеп, ошол тапкан акчадан процент сизге, то есть паркка берген проценттен сизге бөлүп берет да. Плюс бул Кыргызстанда, Казакстанда, Мароккода жана Россияда иштеген чоң парктардын бири, плюс бул Яндекстин прямой өнөктөшү. Ошол үчүн кимдеги ушул паркка кошулуп иштенбеген болсо, кошулуп иштеңиздер. Астына мен Эксперт Парктын ссылкаларын жана кантип кошулат, каяка жазат деген номерлерди калтырам. Ийгиликтүү фото контроль өткөндөн кийин балансыңарга акча салып берет. Ошол баланс менен жумушту баштасаңар болот. А мен домой койгончо машинаны бир сыра чайкап чыктым. Могу прекрасный эмеден. Самомойкадан. Чыксам, бияктан, короче, пока заказ жок. Бир аз кыйнады эмечи, жанагы лицензия сурап жатам. Мына приложение обновление кылсам сурап баштады да. Бир эски телефондун эмеси жакшыраак экен. Обновление жок болчу да ал. Мурда версия менен иштейт болчу. Сурап айтты эле. Будан сурап баштады чё-то. Аз обновление кылдым тем более. Анан рейтинг чё там? Рейтинг 489 дейт. Ушул рейтинг блин эме болбоду да. Акча мына акча ушундай болот. Баланста 1889 сом бар. Так. Эми күтөбүз. Короче, экономду тоже жандырдым да, жандырдым. Ну, а что поделать? Кетиш керек эптеп шаарга чейин. Бирок аз шаарга чот ичим заказ кылып го. Азыр акырындан чыгып берет ошон бияка. Ладно. Жумушту баштайлы бисмилла деп кеттик. 248 сомго келдим. Жанагы Fresh деген магазин бар го. Эмеден өткөндөн кийин, машина базардан өткөндөн кийин Бишкекке кетип жаттым. Ошол жака чейин пустой келдим, короче. Неме жок. Заказ жок. Азыр деле мына мен турам. Заказ жок. Азыр мой районду тандап туруп эле. Мындай эле жер тандап иштейт окшойм походу. Кечинде жумуш жоктуй го, походу. Же барбы? Же мага жок болот абы. Азыр барып көрөйүнчү. Айдап кичине мындай богатый райондордун арасына. Плюс 10 сом менен берди. Мой районду тамыздым. Ой. Нол кот ошондо. Мен бияка барат экен. Мо районду мындай кылып тамыздым. О. Аэропортту кошупчу. То есть вот так. Биринчи заказ жанатан бери саат уже 9-дан 30 өттү. Кеттик анда. Наместин басаңа жетишпей калдым го. Атмен окуп салды. К'дан башталып, К'дан бүткөн сөз айтым келип атат. Ай. Ладно, күтөбүз кийинки заказ. Чота түнкү смена кандай экен өзү негизи? Ушундай эле өз, по идее, или мындай дагы эмеспи, слабыйбы, Вроде как жана түн иштегендердин немелерин көрүп заказдар жакшы болот го. Чейин берем экен деп көрөлүчү. Так, 20 мүнөттө келдик. 194 сом. Якова Лагвиненкого келип калдык. Заказ пока жок. Коэффициент 140ка көтөрүлүп тур бир аз. Но иштеке жок пока что. Күтөбүз. Так, 120 менен берип атат. Комфорт. Так, кандай дейт? Каракульская, переулок Павлика Морозова дейт. GFC гумдан алып кетет экен. Походу, тренировкадан чыкты окшойт. Так, 282 сомго алып келдим. Кийинки заказ, так, кийинки заказ. Пам-пам-пам-пам.
Так, Шабдана Батырдан Ахматбек Сүйүнбаевага барат экенбиз. Ну чё, кеттикпи дейт го. Так, 6 минутта келдик. 155 сом. Плюс 40 менен болгон болчу. Так, турган жерим 220га чыгыптыр уже. Так, 109 сомго келиптир. Акчасын караган эмесмин. Так, кийинки заказ түшкөн плюс 80 менен. Ал жака азыр барабыз. Ал жактан каяка дейт? Так, Кульбаева дейт. Барбекю барат экенбиз. Кеттик. Так, 8 минутта келдик. 187 сом. Техас барбекю деп ойлосом Батыр деген кафе экен го. Так, дальше. Опа. Плюс 20 менен барат. Мухтар Аузе барат экенбиз. Да. Так, кеттик. Так, 6 минутта келдик. Акчасын 136 сом дейт. Заказ бияктан түштү, бул жактан экен, а? Так, дальше каяка барат экенбиз? Таласская улица барат экенбиз. 5 минут дейт. Кеттик. Так. 92 сом дейт го. 92 сом. 4 минутта келдик. Именно ушул заказ канчага чыгат экен, интересно. Съемочный площадка, короче. Биякта өтө серьезный реклама болуптур. Яндекс, короче, эме алат экен, реклама тартып атыптыр. Атабеков типа пассажир болот экен. Ал жакта, короче, Kia турат. Эмелерди карасаңар. Опа. Генератордун звугу таган болуп атат да тиякта. Короче, ушундай жер экен. Мынакей. Атабеков отурат. Короче, өтө серьезный казахстанский режиссерлор экен, короче. Съемочный процесс уланууда дейт. Пока эме боло элек да. Массовканы, короче, эмес жете элек экен. Ушинтип эртең менен таң аткай саат 6 болду. Үйдү көздөй, эч кандай по делам, эч кандай домой койбой кетип жаткан кез. Кар, атайды. Жол гололед. Бүгүн аябай эме болсо керек. Опасно болсо керек айдаган, скорее всего-чу. Ошол үчүн барыңыздар эhtiyаттап акырын айдаңыздар. Барыңыздар ийгилик.